Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sözümdü ırayımdu jana borekер bolgon ulu jaratkandan atı menen baştayım. Jaratkanга mактоолорду, алкоолорду айтуу менен акыр заман жарчысы, мусулман үммөттүн башчысы, кыяматка келгенде ыймандуулардын шафаатчысы, адамзатка күндүн нурундай жарык болуп келип, дүйнө менен акыреттин багытын көрсөтүп, өрнүк катары келген пайгамбарга салам салаваттарды жолдойм. Андан кийин урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргыз калкым, сиздерге Аллах Тааланын саламын жолдоп, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кайрадан Аллах Таалам насип буйруп, сиздер менен биз ыйык Рамазан берүүсүндө жүз көрүшүп олтурабыз. Улуу айдын берекеси менен, улуу айдын ичиндеги артыкчылык, өзгөчөлүктөр менен ар бир саатыбыз, ар бир көз ирмемибиз жакшылыктын, берекенин үстүндө өтүп турат. Андыктан мындай көз ирмемдерге шүгүрчүлүктөн башка нерсе орунсуз деп айтмакмын. Шүгүрчүлүк демекчи, бул сиздеги болгон, биздеги болгон жакшылыктарды дагы да арттырып калганга эң негизги себептердин бири. Аллах Таала Кур'анда «Ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инни азаби лашадид». Эгерде силер мен берген жакшылыкка шүгүрчүлүк кыла билсеңер, анда мен силердеги жакшылыкты дагы арттыра берем. Эгерде мен берген жакшылыкты тааныбай барсаңар, анда силерди күткөн мендеги каттуу азап бар дейт. Андыктан урматтуу жамаат, сиздер менен бизге улуу жараткан өтө жакшы күндөрдү, өтө жакшы сааттарды, чындап эле биз кайсы бир нерсени жаман деп санаган менен Аллах Таала анын артына көптөгөн жакшылыктарды жашырганын билбейт экенбиз. Карантин деп баарыбыз чочулады эле. Карантин деп баарыбыз кыжаалат болдук элек. А бирок карантинге деп жабылган мезгилде орозо айы коштоп келип, орозобуз бир өзгөчө орозого айланды. Орозобуз бир ата бабадан мурас калган жакшы тынч орозолорго айланды. Эч кандай ызычуусу жок, эч кандай бөөдө чыгымы жок, эч кандай убаракерчилиги жок, эч кандай бир дүйнө окаты менен алектенбестен жалаң гана күчүбүздү, убактыбызды, эмгегибизди ибадатка буйруп калганга, ибадатка бөлүп калганга шарт түзүп койду. Андыктан Аллах Таала мына ушул нерсени баса белгилеп, силер кайсы бир жамандын артында жакшылык катылганын билбейсиңер, кайсы бир жакшынын артында жамандык катылганын билбейсиңер деп. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен биз бүгүн азын-оолак мына ушул Рамазан айында жалаң гана өзүбүз менен алек болбостон, жалаң гана Рамазан айында адатта жүргөн изден чыкпастан башка туугандарыбызга, башка жакын бала бакырабызга көңүл бурбай өтүп кетүүдөн абайласак деп эскертким келет. Бүгүнкү темабыз бала тарбиясы. Бүгүнкү күндө мына карантин себебинен ар бир мусулман үй бүлөнүн бала бакырасы менен үй ичинде олтурабыз. Биз теле берүүгө чыккан сайын ар бир программанын үстүндө келген суроолор аркылуу байкап атабыз. Жаш балдарыбыз, жаш кыздарыбыз суроо узатып атышат. Мен орозо кармадым эле, уланта берсем болобу? Мен эми эле 11 жашта элем, ата энем болбой атса дагы мен кармасам деген оюм бар деген жакшы бир билдирүүлөрдү бизге суроо катары узатып атышат. Бул бир жакшылыктын жишаны. Эгерде бала жаштайынан кулчулук дегенде кээ бирки биздин орой парас адамдарыбыз бар. Кулчулук десе адамдар астында кулчулукту дароо кабыл алат дагы, качан эле кыргыз кул болгон эле. Ушуларың чарчатты бизди кулчулукка айландырып. Ушулар бизди жок кыла турган болду кулга.
айландырып деген сөздөрдү айтып келишет. Жок, урматтуу бир тууганым, биз сөз кылган мезгилде жердин бетинде инсанга улуу жараткандан башка 6 кабат асман менен 7 кабат жерди жараткан, дүйнө менен ахиретти түптөгөн жалгыз кудуреттүү затка гана баш ийип кулчулук кылууга буйрулганбыз. Башка эч кимге кул болгон эмес, биз да кул болбойбуз дагы. Башка эч кимге кулчулукка биз чакырбайбыз. Тескерисинче бардык нерсенин кулчулугунан чыгарып, жалгыз улуу жаратуучунун гана татыктуу кулуна айланууга чакырабыз. Андыктан мен мына ошол кулчулук жөнүндө сөз айтып атам. Мына ошол балдарыбыз жаштайынан жаратканды жараткандай таанып, анын өкүмүнө, анын затына, анын кудуретине, анын ырайымына, анын акыйкатына, анын чындыгына, анын бар экендигине ынанып, көкүрөгүнү түйүп жетилген болсо, анда сиз ал баланын келечеги жөнүндө ойлонбоңуз. Эмне үчүн дегенде, анын жетекчилиги ал балаңызды улуу жараткан өз жетекчилигине алды. Андыктан жалпы инсаниятты өз жетекчилигине алган. Аны менен ошо жер бетиндеги ар бир чоңду дагы кичинени дагы өз мүлкүнө киргизген, өз буйругуна баш ийдирген Аллах Таалага багыт алып, анын жетеги менен баскан болсо, анда сиздин кызыңыз да, анда сиздин балаңыз да бактылуулардан деп санаңыз. Бала демекчи бул жараткандан келген бир чоң белек болсо, ал белек жөн белек эмес, балким аманат, жоопкерчилигин жүктөгөн белек. Баланы таптымдып эле ага курсагына карап, кийимине карап, көңүлүнө карап жүрө берүү менен баланын тарбиясын биз тайкы кылып алышыбыз толук ыктымал. Андыктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан Абдуллах ибн Аббас радыйаллаху анху, Абдуллах ибн Аббас бул ушундай киши болгон, пайгамбардын кол алдында чоңоюп жетилген сахабалардын бири. Ал өзүнүн хадисинде мындай дейт: "Кунту халфан набий саллаллаху алейхи ва саллам." Бул сөздө айтылат: мен пайгамбар менен чогуу бир улоону минип баратканмын. Мен пайгамбар минген улоого учкашып бараттым эле артында. Ошондо пайгамбар айтты: "Факала: Я гулам, инни уаллимука калимат. Ихфазиллаха яхфазка, ихфазиллаха таджидху туджахак." Эй жигит, мен сага бир канча сөз үйрөтөйүнбү деди. Ошондо Абдулла ибн Аббас айтты: "Лаббайка я Расулаллах." Албетте я Расулаллах, үйрөтүңүз. Үйрөтүңүз, мен сизден үйрөнбөсөм кимден үйрөнмөкмүн деди. Пайгамбар айтты: "Мен сага үйрөтө турган сөздөрдүн алгачкысы Аллах Тааланы жадыңдан чыгарба. Аллах Таала сени жадынан чыгарбайт. Ал деген сөз Аллах Тааланы дайыма эстегин, Аллах Таала да сени эстейт" деди. Биздин көрөрмандардан түшкөн суроолор бар экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, суроолорго жооп бергенче биз сөзүбүздү улап барабыз буюрса. Эң алгачкы суроо катары фидия жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз дейт. Фидия деген сөздүн мааниси эмне дегенде, бул орозо мезгилинде кудурети жетпей калган оору себебинен, оорусунун артынан айыгуу ыктымалы аз болгон адамдар ошол эле учурда картайгандыктан ал адам эртеңки күнү каза орозону дагы кармаганга күчү жетпей турган кексе адамдардын орозосунун ордуна алардын ар бир орозосу үчүн төлөп бериле турган каражат. Бул деген сөз фидия ар бир кой берген күнү үчүн мискиндерге, муктаждарга, ошолордун бир курсак тоюм алардын курсагын тойгозуп коюу өлчөмү айтылат. Мен жолук оройм, ниятим Алланын ыраазычылыгы үчүн бетимди да тосуп жүрөм деген. Бирок ата энем ынабай жатат. Бул парз эмес деп эмне кылайын? Алланын ыраазычылыгын ар бир жол менен алса болот.
Алланын ыраазычылыгы мына ошол ата эненин дагы көңүлү менен болуу. Эгерде ал шариятка таптакыр кескин келбеген учурда. Эгерде аялыңыз бетин жаап жүрүп Алла Тааланын ыраазычылыгына жетем десе, ошол эле учурда ата эненин көңүлү менен болуу дагы Алла Тааланын ыраазычылыгына жеткирет. Андыктан бүгүнкү күндөгү биздин жашоо шартыбыз, бүгүнкү турмушубуз, эгерде келинчегиңизди жөн гана шарият буйруган ошол жүзүн ачып коюп, колун ачып коюп жүрүүгө буйрук бергендей мыйзамдар дагы, коомчулуктун көз карашы дагы, биздин чөйрөдөгү маданият дагы ошого ылайыктуу болсо, анда бул нерсеге шарият эч качан туура эмес деп санабайт сиздин кылганыңызда. Сиздин келинчегиңиз бир гана бетин жапкан учурда гана ыраазычылык бар, анан бетин ачып койсо эле ыраазычылык түгөнүп калбайт. Андыктан сиз мына ошол ата энеңиздин дагы, чөйрөңүздүн дагы, тууган, туушкан дос жарыңыздын дагы чогуу бараткан багытынан тайбаганыңыз дурус. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам ва рахматуллах. Орозоңуз кабыл болсун. Алла Таалам сиздин орозоңузду кабыл кылсын. Багымдат намазынан кийин, шүгүр намазы, куптандан кийин тоба намазы, асырдан кийин кажет намазы окуйм. Туурабы? Жок, бул туура эмес. Сиз багымдат намаздан кийин күн чыкканга чейин намаз окуй албайсыз. Шүгүр намазын сиз башка намаз окуганга макрух болбогон убактарда каалаган мезгилде окуй бериңиз. Ал эми хажет намазын дагы ошондой качан хажетиңиз болгон учурда окуй бериңиз. Ар бир нерсени, ар бир намазды бир намазга байлап алганыңыз дурус эмес. О жабык убагында күйөөсү аялынын колунан кармап өп койсо орозо бузулабы? Жок. Колунан кармап, колунан өп койсо, четинден өп койсо, маңдайынан өп койсо, бетинен өп койсо эчтеке болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы өзүнүн келинчектерин Айша радыйаллаху анха энебиз айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам орозо мезгилинде мени де эркелетип чекемден өп койчу эле дейт. Бирок өзүнө ушунчалык бекем боло алган, өзүн ушунчалык эриктүү башкара алган киши болгондуктан ал эч кандай орозо буза турган ишке өтпөйт эле деген. Эгер сиз дагы ошондой орозо буза турган ишке өтүп кетпей турган болсоңуз, анда орозоңуз бузулбайт. Саламатсызбы? Саламатчылык. Менин атамдын өлгөнүнө көп жыл болду. Мүрзөгө койгондо ташка сүрөтүн койгонбуз. Ошол сүрөттү өчүрүп салыш керекпи же жөн эле коюш керекпи? Эми коюлуп калыптыр, ал иштек эмес. Ал сүрөттөн зыян да жок, пайда да жок. Аны барып эми сүрөтүн сыйрыймын деп ташын сындырасыз. Ташын сындырсаңыз, четте карап турган адамдар сизге эмне деген баа берет? Андыктан ар бир ишке мусулман алдын ала сергек баа берип, анан иш тутканы жакшы. Анан мен бир күн бир ишти жасап алып туруп, ал иштин аркасынан анан кайынан сындырганга барсам, адамдар мени эмне деп ойлойт? Ошондуктан ал сүрөттөн, ал таштан, ал эстеликтен пайда да жок, зыян да жок. Эми бир гана өкүнүчтүү жери Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, өлүгүңөрдүн үстүнө салмак койбогула деген. Ал салмакты түз маанисинде да, кыйыр маанисинде да айткан. Түз маанисиндегиси чоң таштарды алып келип коюп албагыла деген. Кыйыр мааниси ошол өлгөн адамдын артынан шарият буйрубаган иштерди жасай бербегиле деген. Мына шарият буйрубаган иш дагы аларга салмак болот. Ассаламу алейкум. Азанды телефондон угуп намаз окуса болобу? Болбойт. Болбойт. Саламатсызбы? Мен кайненем намаз окуганга каршы болуп уруш чыгарат. Кайнене уктап жатканда баамдат окуп алам, кабыл болобу? Мага жардам бериңизчи. 3 күндөн бери намаз окутпай жатат. Карыздарын окуп койсо болобу? Сизге Аллах ыраазы болсун. Аллахым сенден ыраазы болсун, карындашым. Эгерде эжем болсоңуз, Аллахым сизден ыраазы болсун. Эгерде адам улуу жаратканга болгон ыхласы ушундай бекем болсо, анда сөзсүз түрдө ал адамды жакшылыктан башка күтпөйт. Эми кайнене экен да, бизде Кыргызда, Караңгагыр Кыргызда ушундай келиндин жашоосуна киргишип, керек болсо ошол келиндин Кудай менен болгон алакасында дагы ортомчу болгон кайненеде жакшылык жок. Түгүнөн жакшылык жок. Эмне үчүн дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды мына ушул улуу жаратканга болгон ибадатына каршы чыккандардын бири Абу Лахаб болгон. Бул дагы ошол пайгамбардын абасынын, амекисинин баласы болгон. Аталаш бир тууганынын баласы. Мына ошол киши дагы
пайгамбардын ибадат кылганына каршы болуп, ал ибадат кылып аткан мезгилде артынан жаман сөздөрдү таркатып, ал саждеге барган мезгилде анын башынан ылдый жаман нерселерди таштап, акарат кылгандыгы үчүн анын баскан жерлерине тикен таштап, ар кандай зыян берүүнүн чарасына баргандыктан Аллах Таала атайын ошол Абу Лахабка тиешелүү сүрө түшүргөн. Ал сүрөнүн аталышы Таббат, Масад сүрөсү деп коет. Биз Таббат деп айтып коебуз. Маанисинде эмне дегенде, Таббат яда Аби Лахаб, Абу Лахабтын эки колу кургады деген. Мындай бир ибадатка каршы чыккан адамдарды жакшы кесепет күтпөйт. Оор кесепеттер күтөт. Мен ушуну суранат элем. Мына ошол тааныган билгендер болсо, ошондой кайненелерге жеткирип коюшса. Ошол келинде эмне ар бир көз ирмемин кызматка коеюн деп атабы. Ал таңында турган, таңында жумуш деле жок. Бош мезгил. Уйкуңду уктай бер сен ары. А келинди жөн кой, ал ибадатын кылсын. Албетте карындашым. Өтүп кеткен каза намаздарыңды кайра тургузуп алсаң болот. Аллах Таалам кабыл кылсын. Ассаламу алейкум устаз. Сизден Аллахым разы болсын. Аллах сизден разы болсын. Илимиңизге береке, Аллах Таалам сизге береке берсин. Суроом 4 рекеттүү парз намазда 2 рекатында Фатиха сүрөсүнөн кийин зам сүрө кошуп окулуп, андан кийин 4-чү рекатка Фатихадан кийин сүрө кошуп алсак кечирим саждасы кылыш шартпы? Ооба. Себеби дегенде намаздын ичинде рүкүндү, фарзды кечиктирүү менен саждай саң важип болот. Же намаздын ичиндеги важипты таштап коюу менен саждай саң важип болот. Мына ошондуктан сиз Фатиханы окугандан кийин рүкүгө кетишиңиз керек болчу. А сиз рүкүгө кетпей бир зам сүрө кошуп алдыңыз. Рүкү кечигип калды. Рүкү бул фарз. Ошо фарз кечиккендиги үчүн, өз ордунан кечигип калгандыгы үчүн саждай саф же унутуу сеждесин кылышыңыз керек. Ошондо намазыңыз толук болуп калат. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Акыркы ораза айынын 10 күнүнүн катары менен кадыр кылып тосса болобу? Жок, болбойт. Себеби дегенде бул шариятка туура келбей калат. А бирок жөн гана ошо оразанын акыркы 10 күнүн ибадатымды көбөйтөйүн. Аллага болгон жакындыгымды арттырайын. Намаздарымды көбөйтөйүн. Каза намаздарымды азайтып алайын деп сиз ошол ибадатка берилип аткарсаңыз боло берет. А бирок кадыр түн деп тоссоңуз болбойт. Кадыр түн деп келген сахих хадистердин негизинде биз акыркы 10 күндүктүн так күндөрү деп эмне кылганбыз, маалымат алганбыз. Ораза бүткөндөн кийин 6 күн кармаган 1 жылдыкка тетеби? Ооба, келген сахих хадистердин негизинде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Мен сама Рамазана фа атта'аху 6 мин Шаввал, кааннаху сама ад-дахра куллаху" деген. Эгерде кимдегим Рамазан айын тутуп, анан кийин келген Шаввал айында 6 күндү кармап койсо, ал бир доор намаз туткандын сообун алат деген. А доор дегенде сиз кааласаңыз 1 жылга жоромолдоңуз, кааласаңыз 10 жылга жоромолдоңуз. Бирок көпчүлүк хадистин тафсиринде келген учурда муну 1 жыл деп не кылышат? Тафсир беришет. Ассаламу алейкум устаз. Алейкум ассалам. Үзүрлүү аял арабча дуаларды окуса, ораза кармаса күнөө эмеспи? Таравих намазы аял кишиге милдеттүүбү? Рахмат. Алейкум ассалам. Сиздин аялыңыз үзүрлүү болсо, эмнеси жагынан үзүрлүү? Эгерде анын айлык келген этеккиринен же болбосо төрөгөндөн кийинки ныфасынан болсо, жок, анда озеки дуаларды окуп турса болот. Андан кийин ораза кармабайт. Ал эми үзүрлүү болгондугу анын ден соолугуна байланышса, жок, ал мындай айтканда сыркоолоп калса, же болбосо тумоолоп калса, же болбосо бутунан же колунан же белинен үзүрү болсо, анда окуй берсин. Отуруп алып окусун, жатып алып окусун, ага эч кандай оразасында кармай берсин күчү жетсе. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Айыз учурунда Фатиха, Ихлас жана башка сүрөлөрдү окуса болобу? Анан кызым тарткан зикирлерден мага сообу тиеби? Кызыңыз окуган зикирлерден сизге сообу тийбейт, балким ошол зикирлерди сиз өзү окусаңыз болот. Сиз ошондой абалдарда бир гана ибадаттын өзүнүн гана үзүлөсүз, а бирок озеки Аллах Таалага шүгүрчүлүктөрдү айтып, сиз истигфарыңызды айтып, зикирлериңизди айтсаңыз боло берет. Ассаламу алейкум. Ораза тута албаган канча төлөш керек болот? Ораза тута албаган канча? Ораза тута албаган киши кайсы себептен тута албай калды? Ораза тута албаган киши биз жогору жакта айткандай оору себебинен, анан кийин айталык
картайгандык себебинен таптакыр мындан кийин орозону толтура албаймын десе, анда бир күнүнө бир мискинди тойгузуш керек болот. Ассаламу алейкум, биз ороз элек, эртең жумушка чыгабыз, ачыш керек болуп жатат. Сиз жумушка чыксаңыз чыга бериңиз. Жумуштан эмне сиздин курсагыңызды оюп салмак беле, ачып салмак беле? Жок. Орозону тутуп алып туруп, анан кийин эмне жумушка чыгыңыз. Көпчүлүктүн ушундай оюнда, пикиринде ушундай да, адам иштегенде эле анан аба күч келип калат, анан орозо болгон учурда анын иши жүрбөй калат. Тескерисинче орозо менен иш жакшы жүрөт. Тескерисинче орозо менен Кудай Таала сиздин күчүңүзгө күч, кайратыңызга кайрат кошот. Сиз ошондуктан белди бек туюп, азыртадан ниет кылыңыз. Ошол мен жумуш үстүндө жүргөндө да орозомун деп. А бирок мына ошол жумушуңуз ушунчалык эле оор болуп, шахтанын түбүнө түшүп, тердеп кургап, ал жерде аба жетпей калып, башыңыз тегеренип, ушундай кыйналсаңыз, анда арга жок. Кыргызстандын кайсы жеринде шахта иштеп атат азыр мен билбейм, бирок сиз карап көрүңүз. Саламатсызбы? Менин 84 жаштагы чоң энем тарава намазын окуп жатат. Жана бир суроо келди эле, аялдарга тарава намазды окуу милдетпи деп. Жок, тарава намазы окуу милдет дебесек дагы эң жакшы амалдардан. Мен ошо эсимден чыга электе айтып өтөйүн. Аялдар да окуш керек, эркектер да окуш керек, жаштар да окуш керек. Сурайын дегеним, тарава намазы окуп жатканда 12 рекет окуп жатат. 20 рекетке күчү келбей жатат. Олтуруп окуйт, бир буту жоголтуруп окуйт. 12 рекет окуй берсе болобу, кабыл болобу, рахмат. Кабыл болот иншалла. Андай үзүрлүү адамдар 2 рекет окуйбу, 12 рекет окуйбу, күчүнүн жеткенин окугандыгы Аллах Таалам кабыл кылат иншалла. Бул өзү дегеле, өзү таравих намазы өзү эмне дегенде дегеле, анда таравих намазы пенде затын ибадатка каныктыруу, ибадатка гөндүм, адатка өткөрүп, ибадатта адам мына ошол нерсени эртеңки күнү дагы сүйүп аткара турган кылып, адамдарды эмне кылуу, Аллага жакындатуу. Бул маселенин тегерегинде биз туура кабыл алышыбыз керек. Таравих намазы өзү туура фарз эмес, важип эмес. Бирок ал нафил намаз болсо дагы, ал инсанга алып келген пайдасы көп болгондуктан биз дайыма чакырып келебиз. Келгиле. Ошол 20 рекетти 22 рекет окуп көнөлүк. Көпчүлүктөр ортодон чыга калып туруп 8 рекет эле болуш керек деген дагы бир эмнени бир түшүнүксүз нерсени жайып атат. Айнанан 2 рекет болсо деле окучу. 2 рекеттен деле ошол нерсени жакшы көрө турган болсоң, мына ошол деле Кудай Таала кабыл кыла турган нерсе. Бир гана шариаттагы көрсөтүлгөн багыт берилген багыттоолорду, негиздемелерди талкалаганга барбайлык. Шариятыбыз жөн жерден ар бир маселеге токтолуп, анын ордун, анын салмагын, анын маанилүүлүгүн, зарылчылыгын жөн жерден айтпайт. Мына ошондуктан урматтуу жамаат, таравих намазын ар ким колунан келишинче эмне кылганы жакшы, көрсөтүлгөн чекти сактоо менен ар ким үзүрүнө жараша колунан келгени окуганы бул талапка ылайык болот. Ассаламу алейкум, алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Кадыр түндө кайсы намаз окулат? Кадыр түндө сиз окуп жүргөн эле намаздар окулат. Кадыр түндө мына ошол айталык хажат намазыңыз барбы, шүгүр намазыңыз барбы, нафил намазыңыз барбы, сүннөт намазыңыз барбы, каза намазыңыз барбы? Бардык колуңуздан келген, көңүлүңүз тарткан, көңүлүңүз издеген, эңсеген намаздарды эмне кылыңыз? Окуңуз иншалла. Анан кадыр түн үчүн деген намаз жок. Кадыр түндөгү намаз бул жалпы биз окуп жүргөн намаздар. 5 айлык козу эгер чоң болсо, курмандыкка жарайбы, рахмат дейт. Эгерде шариятыбыз көрсөткөн чек боюнча, эгерде мына ошол 5-6 айлык козу болсо деле, бирок көлөмү жагынан, келбети жагынан, турпаты жагынан 1 жылдык, 1 жашар козудан айырмасы болбосо, ушул шартта сойсо боло берет. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Мен прокурор же пилот болоюн деген оюм бар. Ошондой кесип тандасам болобу? Алейкум ассалам. Бул абдан жакшы. Абдан жакшы кесип. Мына ошол сизге окшогон ыймандуулар прокурор болбой калгандыктан анан бүгүн ошол биздеги чөйрөдө ишеничсиздик пайда болду. Сизге окшоп ошол Кудайдан коркуп таразаны таак өлчөгөн. Кылмышкерди чыныгы кылмышкер катары таанып, анын кылмышына жараша жаза бергендердин саны азайгандыктан, анан биз бүгүн сизге окшогон ыйманы бар, ынсабы бар,
Кудай Тааладан болгон коркунуч бар адамдарга муктаж болуп атабыз. Сөзсүз жакшы болот. Окуңуз ошол илимди. Пилот болсоңуз кантип болбосун. Аманатка бек болгон, адамдардын жанын эч нерсеге алмаштырбаган, кыянатчылыкка барбаган учкуч болсоңуз кандай жаман болмок беле. Окуңуз ошол нерсени. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Багымдатка 3:30 азан айтып жатат. Намаз окуганга эрте эмеспи? 3:30да ал азан ооз бекитүүнүн азаны. 3:30дагы азан ооз бекитүүнүн азаны. Сиз дагы бир аз чыдап турсаңыз, экинчи азан чыгат. Ошол мезгилде анан багымдатты окуңуз. Саламатсызбы? Мен кичинемден бери колумду сором, адат болуп калган. Азыр орозо кармап жаткан кээде колумду соруп алып жатам. Оозум ачылып калбайбы? Жок, сиз эми чоңойдуңуз. Орозо туткан киши эмне үчүн орозо тутат дегенде, ал балагатка жетет. Балагатка жеткен адам ар кандай ашыкча балалыктан калган адаттарды, алардын жаман, жагымсыз, орунсуздарын баарын ташташ керек. Сиз чоңоюп жетилдиңиз. Кудай астындагы жоопкерчиликке бара турган болуп жеттиңиз. Кыз болбоңуз, бала болбоңуз. Бул учурда мындай бир балалыктан калган адаттарды таштаганга аракет кылыңыз. Бирок сиздин колуңуз таза болгондуктан аны соргондугу менен ооз ачылып калбайт, бирок макрух жери бар. Макрух жери бар. Мына ошондуктан муну кылбаңыз. Макрух 2 жолу, 3 жолу кайталанышы менен ал арамдык чекке жетет. Ал орозоңузду да бузуп коет. Мусулманчылыкта ит баккан кандай? Мусулманчылыкта ит бакканга эч кандай каршылык жок, эгерде ошол ит менен эле аппак-чаппак болуп үйгө кирип жатып албаса. Үйгө киргизип, ага үйдүн пастелдин жанынан орун берип койбоса, кроваттын түбүнө тамак бербесе, сыртта болсо адамдын кийимине тийбесе, ока ташка аралашпаса, бул туура эле болот. Болгондо дагы ошол итке муктаждык болсо. Бүгүнкү күндө мына шаардын көчөлөрүнөн баскан сайын 5тен 10дон топтошуп жүргөн иттерди көрүп атабыз. Интернеттен көрүп атабыз, ошондой топтошкон иттер семирип көчөдөгү таштанды жегендиктен жаш балдарга, жаш кыздарга кол салып атат. Бул албетте жагымсыз нерсе. Биз ошондой бир ашыкча вирус ташыган, ашыкча бир оору дартты ташыган нерселерден биз алдын эле арылганыбыз жакшы. Жөнү жок ит бакпаңыз дегеним да. Эгерде корооңуз болсо, малыңыз болсо, башка бир карай турган окатыңыз болсо, ошого жардам берет десеңиз, анда кармасаңыз болот. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен бизге азыр бир аз кыска убакытка жардамалык бөлүккө коштошобуз. Ошондуктан жарнамадан кийин жүз көрүшөбүз буюрса. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен биз кайрадан жүз көрүшүп, биздин көрөрмандардан суроо келгенге чейин биз баштаган темабызды улап турсак, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан айтылган хадисте Абдулла ибн Аббас айтты: "Мен ошол пайгамбар менен бир улоодо кашып бараткан мезгилде, эй жигит, мен сага бир канча сөз үйрөтөйүнбү" деди. "Я Расулалла, үйрөтчү" дегенде, "Сен Аллах Тааланы сактагын, Аллах Таала сени сактайт" деди. "Сен Аллах Тааланы дайыма маңдайыңдан табасың" деди. Биз дайыма колдоочу издейбиз. Бизге жолдоочу издейбиз. Эң жакшы колдоочу, эң жакшы жолдоочу Аллах экендигин биз эстен чыгарбасак. Эгерде сен бирдемке сурасаң, Аллах Тааладан сура деди. "Ида саалта фас'алиллах. Fa iza ista'anta fasta'in billah." Эгерде жардам сурасаң, Аллах Тааладан жардам сура деди. Мына биз бүгүнкү балдарыбызга үйрөтө турган нерсе мына ошол. Үйдө балдарыбыз отурат, мектепке барбайт, бардыгы ызычуу, үйдө орутуу, учуручу. Мына ошол мезгилде балдарыбызды дайыма эмне орозо менен, адеп менен, тартип менен, тарбия менен, анан эртеңки күнү биз эмне кылсак, канат кактырсак, анан эртеңки күнү эмне кылышат? Алар коомго чыккан мезгилде коомго пайдалуу болгон мүчөгө айланат, пайдалуу болгон инсанга айланат. Мына ошондуктан урматтуу жамаат, биз сөзүбүздү улайбыз. Ассаламу алейкум деп суроо келиптир. Алейкум салам. 5 маал намазды тургуза албай атсак, тахажжуд намазын гана окуп турса болобу? Жооп берип койсоңуз өтүнүч. Аллах ыраазы болсун. Аллах ыраазы болсун сизден. Эгерде сиз 5 убак намаз тургуза албасаңыз, тахажжуд намазы иншаллах сиз дуа кыла турган мезгил, Аллах Таалага дуа кылыңыз. Аллахым,
Мына ушул намаз тургузганга өзүң жардамчы болгон. Намаз тургузганга мага гайрат берген. Намаз тургузганга мен жөн берген. Мен сизге айтайын, бир сырды айтайынбы сизге? Караңыз. Эмне үчүн Рамазанда ушул 16 сааттык, 18 сааттык Рамазанда орозону сиз беке мындайча айтканда кыйналбай эле кармап кое аласыз да. Ачка, чаңкап, суусап, чыдап, жумушка деле барып, үй оокаттарын деле бүтүрүп. Эмне үчүн? Бул сиздеги болгон ниет. Эртең менен күндүгө сиз эмне кыласыз? Ниет кыласыз. Я Аллахым, мен сен үчүн орозо кармадым. Таң аткандан күн батканча. Өзүң кабыл кылгын, өзүң жардам берген, өзүң жеңил кылгын деп. Мына ошол ниетти сиз кылбай атасыз намазга келген учурда. Я Аллахым, мен намазга турайын. Я Аллахым, азыр азан чыккан мезгилде мен намазга бара турган болоюн. Аллахым, ошого ниет кылдым деп ниетиңизди эмне кылсаңыз, күн мурунтан бекемдесеңиз, Кудай Таалам ошол намаз келген мезгилде сизге убакытты кап коет. Намаз келген мезгилде убактысы келген. Ошол жака кадам бастырып коет. Ал намазды окуган дагы ушунчалык сиз үчүн жеңил дагы, жагымдуу дагы болот. Мына ошондуктан сиз ниеттен баштаңыз. Каза болгон намаздарды окубай, нафил намазын окуса, карыз намаздардан кутулабызбы? Жок. Сиз нафил намазды окусаңыз, нафил намаз окуган болосуз. А каза намаздардын карызын каза деп окумайынча ал нерседен кутулбайсыз. 5 убак намаз окуйм дейм, футболка мен эчтеке болбойбу? Жок, эгерде сиз жигит болсоңуз, футболка менен окусаңыз эчтеке болбойт. Ал эми кыз жигит, кыз бала болсоңуз, ага сизге такыр намазыңыз жараксыз болуп калат. Саламатсызбы, жолдошум иштебейт. Мен иштейм. Кызганчаак, себепсиз жаңжал кылып, ар кимди жабыштырып, мени кыялат кылат. Рахмат, орозоңуз кабыл болсун. Аллах Таалам орозоңузду кабыл кылсын. Иншалла сиздин күйөөңүзгө Кудай Таалам кичине көрөгөчтүк берсин. Ошол эле учурда сиз дагы эмне ошо күйөөңүздүн өзүн бир иш менен алек кылып койгопсуз да. Ошо күйөөңүз иш менен алек болуп, сиз үйдө отурсаңыз, ошол өтө ушул нерсе жоголмок да. Мына ушундай нерсеге барбаганыңыз жакшы. Кээ бир мындай бир көйрөң эркектерибиз бар да, өзү ишке жарабайт. Өзү иштегиси келбейт. Өзү барып иш издебейт. Анан барып туруп байкуш иштебей турган аял барып туруп бала чаканын оокатын таап келсе, мына ошол оокаттын аркасынан дагы эмне кылат? Негизи жок. Күмөнгө барат. Сен күмөнүнө турган болсоң, ачыгын далили менен алып келип туруп айтып чечишкин. Эгерде жөн эле караңгы жерден аны күнөөгө батыра берсең, андан мурда сен күнөөгө баттың айтып коёбу. Шариятыбызда өтө чоң күнөөлөрдүн бири ушул. Сиз Кудай Тааланын каргышына калып кетесиз, ошого сиз 4 күбө келтирмейинче. Ошо келинчегиңиздин жакшы эмес экендигине 4 күбө келтирмейинче сизге жаза берилиш керек. Ошондуктан бул маселени жеткирип коюңуздар. Жөн жерден, таза аялдарды күнөөгө калтырып дооматка жыгуу бул шариятыбыз тыюу салган иштерди. Саламатсыз, мен орозо кармап жаткан, бирок мен кусуп мурдум канады. Мен бүгүн кечинде кайра орозону улантып кармаса боло береби, кармасам канча күн кошуп кармап берем. Сиз эгерде кусуп, анан кийин башка көңүлүңүз айланып кан чыкса, ал менин орозоңуз бузулуп калбайт. Сиз орозоңузду уланта беришиңиз керек. Эртеңки күнү сиз карасын кармап бербейсиз. Болгону сиз ошол кускандан кийин бир немке жеп албашыңыз керек, ичип албашыңыз керек. Мына ушул шартта андан кийин орозоңуз. Эгерде жеп алсаңыз же ичип алсаңыз, анда бир күнгө бир күн эме кылып бересиз, кармап бересиз. Ассаламу алейкум. Калып кеткен намаздардын казасын кандай окуш керек? Толук түшүнүп берип койсоңуз рахмат. Калып кеткен намаздардын казасын айталык. Бешим намазында өзү баары болуп 10 рекет. Бирок анын 4 эле парз. Мына ошол бешим намазыңыз калып кетсе, ошол калып кеткен парзын эле кийин эмне кыласыз? Убакыт тапкан мезгилде окуп бересиз. 4 рекет эле. Кандай мурда парзды өз учуруна кандай окуучу болсоңуз, кийин казасын деле болгону ниетиңизде гана ошол бешим намазынын казасы деп туруп ниет кылып окуйсуз. Мына ошону менен сиз намазыңыздан кутулган болосуз. Ошондой эле башка намаздарда деле эч кандай өзгөчөлүгү жок. Болгону ниетте гана аны казасын деп не кыласыз? Ниет кыласыз. Ал эми сүннөттөрүн каза кылбайсыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Суроо: орозо битирдим, мамлекеттин казынасына токтолсо болобу? Эгер болсо эмнеге кандай эмес? Эмнеге андай эмес? Урматтуу суроо ээси.
Biz мамлекетибиздин мыйзамын жарыя кылып, светтик, демократиялык, унитардык мамлекет деп жарыялаганбыз. Эркин. Бул өзү айтып тургандай эле, бул жерде бир дагы Кудайдын аты, Кудайдын мыйзамы жөнүндө маалымат жок. Мына ошондуктан ал жака топтолбойт дагы, мамлекет да топтой албайт. Себеби дегенде, бул мамлекеттин өзүнүн мыйзамына да туура келбейт. Мына ошол себептен ал жака казынага садака битир, зекет, же жөн эле садакалар ал жака жыйналынбайт. Ассаламу алейкум, биз бала күтүп жаттык эле, мусулман аттарын айтып коесузбу? Охо, мусулман аттары эми абдан көп. Сизге эң эле кыскача кылып айтарым, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, Алланын колу деп айтылган, Алланын колу деген сөз, катышкан сөз, аттар эң жакшы аттар деген. Ал деген сөз Абдулла, Абдуррахман, Абдул Карим, Абдурразак, Абдул Гаффар, Абдуррахим. Караңыз, Абду деген. Экинчиден макталган сөздөр деген Ахмад, Мухаммад, Махмуд. Мына ушул эки маанини камтыган аттар эң жакшы аттар деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не кылган бизге үйрөткөн. Андыктан ошондой аттардан тандаңыздар. Баамдат намаздан кийин каза намаз окуса болобу дейт. Жок, болбойт. Баамдат намаздан кийин каза намаздарын окуй албайсыз. Күн чыккандан кийин окусаңыз болот. Мен көптөн бери намаз окуйм, бирок тамекиден кутула албай жатам. Намаз баардык жаман нерседен токтотот дейт го. Намазым туура эмес болуп атабы? Сиз намазыңыз туура эле. Аллах Таалага жакшыраак кайрылыңыз. Бул биринчиден. Аллах Тааладан суроо менен кошо эле сиздин койгон максатыңызга жараша кадам таштаңыз. Өзүңүз балаңызды чуркатып тамеки алып кел десеңиз, тамекини алып келип столдун үстүнө койсоңуз, анан кийин ошол турган тамекиге да жакыныраак отурсаңыз, анан анда ачып туруп бирөөнү оозуга салсаңыз, аны жандырсаңыз, анан кийин ким күнөөкөр бул жерде? Кудайбы, менби, же башка келинче, же барып чуркап келген балаңыз алып келген күнөөкөрбү ушуга? Жо, биринчи күнөөкөр сиз ошол нерсеге кол тийгизип атасыз. Ошол нерсеге өзүңүз кадам коюп атасыз. Сиздин намазыңыз жакшы, сиздин аракетиңиз, ниетиңиз жакшы болгону ошого жараша сиз иш тутпай атасыз. Ал нерсени таштайм дедиңизби, аны дүкөндөн алып келбей эле коюңуз. Дүкөндөн алып келбесеңиз, сиз каяктан оозуңузга салмаксыз ал нерсени. Күнөөкөрдү алыстан издебеңиз. Намазда ашыкча парз окуп алса же унутуп калса намаз бузулабы? Намазда ашыкча парз окуп алса. Ашыкча аракет деген сөздү айткансыз го дейм. Ооба, эгерде сиз ашыкча окуп алсаңыз, намазыңызды түздөшүңүз керек болот. Эгерде кем болуп калса, ал сиз билген учурда ал намазды кайра окуш керек болот. Эгерде билбесеңиз, жок, анда намазыңыз намаз боюнча кала берет. Ассаламу алейкум, тахажжуд намазында сөзсүз уктап туруп окуш керекпи? Жок, сөзсүз туруп уктап туруш керек эмес. Тахажжуд намазын сиз баамдат да окуп, таравихти окугандан кийин деле анан жатардын алдында 2 рекет окуп алсаңыз, бул деле тахажжуд. Тахажжудда кайсыл мезгилде сиз түндүн бир бөлүгүн бөлсөңүз, аны уктап туруп бөлдүңүзбү, уктабай туруп бөлдүңүзбү? Ушул тахажжуд намаз деп саналат. Мечит жабык битирди, качан береримди билбей базарга барсам бир азиз адам ырдап жүрүптүр. Ошол инсанга сиз капа болбоңуз, ордоңуз битирин сизге берип жатат, бата кылып коюңуз деп айтып бердим. Күнөө эмеспи? Жок, күнөө эмес иншалла. Мына ошондой мунжу болгон, майып болгон, ошол коомдун аярлуу катмарына кирген адамдар болсо, кембагал, кедей, жетим, жесир, мусапыр болгон адамдар болсо, анда буларга берсе эч кандай ордо битириңиз жөн жакка кеткен жок. Жана дагы телефондогу чоочун эркектердин жүзүн караса болобу? Телефондогу чоочун эркектерди сиз эмне үчүн карайсыз? Жөн гана маалымат катары карайсызбы, же ага бир ырахат алуу үчүн, же болбосо кайсы бир айталык ышкы менен, эргүү менен карайсызбы? Эгерде ырахат менен, ышкы менен, эргүү менен карасаңыз, анда күнөө.
Эгерде ал нерсе жөн гана сиздин телефонуңузга келген маалымат катары өтүп аткан болсо, жөн гана ошол сиз баягы толтура жазылган бир чоң статьяны окугуңуз келбей калат го, жөн эле өткөрүп жибересиз. Ошондой кылып өткөрүп жиберсеңиз, бул эч кандай нерсе эмес. А бирок ошол нерсеге кызыгып, дагы бир жолу карайынчы, бул канчалык экен, мынчалык экен, мындай турбайбы деп карасаңыз андай күнөө. Дарат алганда бутту унутуп калып жубай калса, бутту кайра барып жууп эле коюш керекпи, же даратты кайра толук алыш керекпи? Жок, эгерде дароо эстесеңиз, чуркап барып бутуңузду жууп алсаңыз, мына ошол дарат болуп саналат. Гусул жок, орозо кармаса орозо кабыл болобу? Кабыл болот. Бир гана сиз орозо деген сөз бүгүнкү күндө 16 саатка жакын убакытты алып атат. 16 саат кантип гусул жок жүрөсүз? Кандай жашооңуз өтүп атат? Кантип сиз жашайсыз? Ошо жашооңузду бир мындай назар салып караңыз. Сизде деген каяктагы тазалыкты айтып атасыз? Биз эмне деген тазалыкты айтып атабыз? Сиз кандай тазалыкта жашап атасыз? Шарият кайсыл тазалыкты сизге буйруп атат? Деги эле өзүн орозо кармагандан максат эмне? Орозо деген максат сиздин бир гана руханий тазалыгыңыз эмес, сиздин дене таза, дене бой тазалыгыңызды да буйруйт. Намаз бир гана сиздин дене бой тазалыгыңызды эмес, ички руханий тазалыгыңызды да буйруйт. Бул учурда сиз мынчалык орой суроо бергенге барбаңыз мындан кийин. Ассаламу алейкум. Дарат алгандан мурдуна гусул алгандай кылып ачыштыруу суу алыш керекпи, же болбосо жөн эле алып койсо болобу? Экинчи суроом, эркек аял кошулганда эркектин уруктугу түшпөсө, гусул албай эле дарат алып койсо болобу? Биринчи сурооңуз боюнча, орозо мезгилинде мурундуңузду ачыштырып суу алыш бул дурус эмес. Бул орозоңузду ачып коет. Сиз орозо ай бүтсүн, анан 11 айда ачыштыра бериңиз. 11 ай ачыштыра бериңиз. А бирок орозо ай келген учурда анчалык терең албастан мурундун ичи чайкалгандай эле кылсаңыз болот. Ал эми келинчегиңиз менен кошулган мезгилде сиз кошулушуңуз менен гусул важып болот. Уруктугуңуздун түшкөнүнө, түшпөгөнүнө карабайт. Кошулдуңузбу? Мына айталык, ошол бычак кынына киргендей эле бычак кынга отурдубу, бүттү. Анда сизде эмне болот? Гусул важып болот. Орозоңуз кабыл болсун. Аллах таалам кабыл кылсын. Менин балдарыма дуа берип коюңуз. Сизден Аллахым ыраазы болсун. Аллах таалам балдарыңызды ыймандуу кылсын, инсаптуу кылсын. Дайыма элдин, жердин, диндин, тилдин кызматында эл эртеңки күнү артынан азамат экен деп, артынан суктанып, сиздин көзүңүздүн карегин сүйүнтө тургандардан кылгансың. Амин. Ассаламу алейкум. Оозду азан айткан соң ачабы, же азан айтып жатканда ооз ачабы? Азанга Аллаху акбар дегенде ача бериңиз. Биринчи азандын сөзү чыккан мезгилде ача бериңиз. Азанды күтүп отурбаңыз. Ассаламу алейкум. Үй таалим өтүүнүн жакшылыгын, фазилетин айтып бересизби? Үй таалими бул үйдүн ичиндеги болгон эң биринчи мындайча айтканда тарбия орду. Үй таалими болгон мезгилде ошол үйдө нур пайда болот. Ошол үйдө жарык пайда болот. Ошол үйдө береке пайда болот. Ошол үйдөгү адамдар бири-биринин укугун, милдетин так таанып баштайт. Мына ошол таалим деген сөздөн биз кененирээк айта турган болсок, көпчүлүк адамдар таалим деген сөздү анчалык түшүнө албайт дагы, бул эмне болду экен таалим эле дей беришет деп. Бул адамдардын сабатын жоюу эле деп коелукчу. Биз балдардын сабатын 5 жаштан келген учурда музыкадан, шаардын көчөлөрүн карасаңыз, 5 жаштагы балдарды бийге үйрөтөбүз дейт. 5 жаштагы балдарды музыкага үйрөтөбүз дейт. 5 жаштагы балдарды арифметикага үйрөтөбүз дейт. Ментальныйына үйрөтөбүз дейт. 5 жаштагы баланы шахматка үйрөтөбүз дейт. 5 жаштагы баланы деги койчу үйрөтпөгөн нерсе калбады. А бирок үйдөгү балабыз 25 жашка чыкты, ага биз келиме үйрөтө элекпиз. 25 жашка чыккан бала атанын алдындагы, эненин алдындагы жоопкерчилигин биле элек. Алардын алдында болгон кызматты, урматты биле элек. Аларга болгон кызмат, урматтын сообун биле элек. Кудай Тааладан болгон адал арамды биле элек. Кошунанын укук милдерин биле элек. Аларга болгон урматты биле элек. Коомчулуктун алдындагы жоопкерчиликти биле элек. Мамлекеттин астындагы жоопкерчиликти биле элек. Жаран катары кандай адам болуш керек эле, аны биле элек. Деги койчу диндин үйрөткөнүнөн эч нерсени биле элек. Качан билет? Мана ошол таалим
үй ичиндеги болгон дин сабаттуулугун жоюучу иш-чара бул ар бир үйдө болуш керек. Ар бир үйдүн балдары, кыздары, ата-эне отуруп туруп ошол жерден бир көрсөтмөнү болсо да бир күндө окуш керек. Бир көрсөтмө. Ал эмне болушу мүмкүн? Ал мына ушул кошуна менен болгон, кошунанын ортосундагы мамилени үйрөнсүнчү, жок дегенде. Жок дегенде көчөдө бараткан мезгилдеги адамдарга зыян берип кое турган нерсени жолдон чыгарып койгонду үйрөсүнчү. Жок дегенде ушу жалганды уккан мезгилде ушул жалганды токтотуп койгонду үйрөнсүнчү. Күнөө ишти көргөн мезгилде ушул күнөө эле, ушул болбогону дурус эле деп жок дегенде жүрөгү менен жек көргөндү үйрөнсүнчү. Андыктан бул үй бүлө ичиндеги тарбия булагы мына ушул сабаттуулукту жоюу ордуна башталат. Мына ушуну биз таалим дейбиз. Ассаламу алейкум. Намазга жыгылганда чүчкүрөм. Күнөө болбойбу? Ой, чүчкүрүк Кудай Тааланын берилген нерсе. Сиз шүгүр келтириңиз, бир гана намаздын ичинде ал нерсеге шүгүр келтирбей турасыз. Бирок ал нерсени сиз жакшылык катары кабыл алыңыз. Бул жакшылык нерсе, жандуу адамдын, тирүү жандын бир жишаны бул. Тирүү жандын жишаны. Алла Таала субхана ва таала адам атабызды топурактан жаратып туруп, анан жан үйлөгөн мезгилде биринчи жасаган кыймылы бул чүчкүрүк болгон. Ошондуктан биз чүчкүргөндөн кийин альхамдулилла деп айтабыз. Ал деген сөз Аллага мактоолор болсун. Аллага мактоолор болсун. Чүчкүрсөңүз көбүрөөк чүчкүрө бериңиз, жакшы болот иншалла. Саламатсызбы? Баланы канча жаштан медресеге берсе болот? Бүгүнкү күндөгү иштеп аткан мыйзам боюнча 16 жаштан. Тилекке каршы кече 19-жылдын аягында Билим берүү министрлиги дагы бир жаңы мыйзам чыгарып салды. Бул мыйзамды мен азыр ошол элдин пикирине калтырат элем. Бул мыйзамда 11-классты толук окуу милдеттүүлүгүн коюп койду. Муну ата-энелери сөзсүз түрдө муну Билим берүү министрлигине, биздин жогорку кеңештин депутаттарына маселе көтөрүп, аларга бул маселени дагы бир жолу кайра карап берүүсүн өтүнүшүбүз керек болуп атат. Ушун дегенде биз балдарыбызды мына мен жогору жакта эле азыркы суроого жооп берип атканда айттым. Биз балдарыбызды бардык нерсеге үйрөттүк. Эсебине дагы, тилине дагы, бийине дагы, иши кылса эчтекеси калбады. Балдарыбыз тим эле тиги барып телешоуларды утуп келип атат, бирок көчөбүздө кылмыштуулук токтобой атат го. Көчөбүздө зордук, зомбулук токтобой атат го, рекетирство токтобой атат го. Мен күнөөлөгүм келбейт. Эч кимди күнөөлөгүм келбейт. Эч кимдин күнөөсү жок. Бирок көйгөйдү биз да адилеттүү карайлык да. Мына чыккан мыйзамда 11-классты бүтүү милдеттүүлүгү жүктөлүп калды. Бул 22-жылдан баштап ишке кирет. 22-жылдан баштап ишке кирген болсо, анда биз кыздарыбызды дагы, балдарыбызды дагы эмнеге медресеге окута албайбыз. 11-класс бүткөнгө чейин. 11-класс бүткөнгө чейин бала 18-19 жашка толот, 19 жашка толуп өзүнчө бир дүйнө түптөп, өзүнчө көз карашка ээ болуп, өзүнчө бир мойну тоңгону, тоң моюн болуп, көкүрөгү тоңгону, көрсокур болуп калган мезгилде, андан кийин эмнени окутабыз, эмнени үйрөтөбүз, кантип адам кылабыз? Ансыз деле бүгүнкү күндө күн сайын бизге адамдар келет. Балам бала болбой калды, оңдоп бергилечи деп. Кызым кыз болбой калды, оңдоп бергилечи деп. Анан биз барган сайын эле барып эле чиренип эле балдарыбызды эмне кылабыз? Тоң моюндукка алып барып жеткирип, андан кийин эмне болсоң ошо бол деп көргө таштап атабыз. Урматтуу коомчулук, эл журт, ушул маселеде биздин жогорку кеңешке өзүбүз добуш берип шайлаган депутаттарыбыз бар. Ошол депутаттарыбызга жакшынакай, маданияттуу, аларды сөгүп какпай, аларды тилдебей, аларды акарат кылбай, урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, биз сиздерди шайладык элек, биздин моундай көйгөйүбүз бар. Мына балдарыбызды араң дегенде 9-дан кийин окутуп аттык элек. Эми ошону да эшигин жаап коюпсуздар. Эми 11-ден кийин кантип окутабыз эми? Балдарыбызды качан оңдойбуз? Ошо мен айткан сөздү айткыла. Биз балдарыбызды бийлеттик, биз балдарыбызды ырдаттык, биз балдарыбызды шахматчы кылдык, биз балдарыбызды баягы эрежесиз эр күрөшкө чыгарып, бирөөнүн мурдун жардык, баарын кылдырдык. Бирөө адам кыла албай атабыз го. Бул ыйман жолу адамдарды адам катары
түптөөгө алып келет. Чыңгыз Айтматов жазуучубуз жөн жерден айткан эмес, адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуп калуу деп. Эмне үчүн мынткен? Себеби дегенде ал киши өз жашоосу менен, жон терisi менен сезди. Канчалык окумуштуу болсо дагы, канчалык акыл ээси болсо дагы, канчалаган адамдардын акылы жетпеген ой пикирди чыгармачылык жол менен китепке катып элдин колуна сунса дагы, бирок адам болуш кыйын экенин үчүн дагы, баары үчүн дагы деп ушул насаатты калтырды. Адамды эмне адам кылат дегенде, улуу жараткандан келген окуу адам кылат. Улуу жараткандан келген багыт адам кылат. Улуу жараткандан калган окуулар, ыйыктуу көрсөтмөлөр, ыйык көрсөтмөлөр адам кылат. Андыктан мына ошол жерлердеги адамдар өзүңүздөрдүн жашаган аймак менен жеке ата-энелер дагы жогорку кеңештин депутаттарына кайрылуу кат жолдоп, мына ушул 2022 жылдан тартып кире турган мыйзамга өзгөртүүнү сунуштаңыздар. Бул биздин жарандык укугубуз. Ар бир Кыргыз Республикасында жашаган жаран өзүнүн туткан динине жараша сабатын жойгонго, билим алганга, илим изилдегенге, китеп жазганга, оюн билдирүүгө толук укугу бар. Андыктан мына ушул маселени сиздерге сунуш катары айтып өтөм. Саламатсызбы? Биздин уулдарыбыздын ысымдары Жалил, Расул, Данил ысымдарын чечмелеп бериңизчи, рахмат. Жалилде Абдул Жалил деп коюңуз. Себеби дегенде Жалил бул Аллах Таалага таандык сыпат, ошо улуу, өтө даражалуу деген маанини түшүндүрөт. Абдул Жалил десеңиз жакшыраак болот. Расул десеңиз жакшы, Расул деген элчи. Элчи бул жакшылыктын элчиси болсун, ынтымактын элчиси болсун, бир берекенин элчиси болсун дейлик. Ал эми Даниил бул эски баягы Рим учурундагы римдиктерге таандык адамдардан, бирок аттардан. Ошол эле учурда муну эски Даниил деп пайгамбарлардын бирөөсүн дагы мына ушул эски христианчылыктагы айтылган жакшы аттардын бири. Бул дагы Даниил деп койсоңуз эч кандай мындагы жаман жери жок. Саламатсызбы? 40 баш койдон ашса бир кой бериш керек. Бурбайбы? Койду сатып акчалай берсе болобу? Сиз койду сатып акчалай бергенге бир эле шарт сизге уруксат берет. Эгерде мына ошол сиз зекетти берем деген адам акылынан тайып калса, кандай акылынан тайып? Ал ушунчалык көп арак ичет дагы, анын көзүнө арактан башка көрүнбөйт. Сиз кой берсеңиз, ал койду деле бир 2 бөтөлкө арак сатып, 2 бөтөлкө аракка алмаштырып жибериши мүмкүн да. Сиз ошодон коркосуз да. Же ушунчалык наркоман болгон, наркоманиянын артынан ушунчалык акылы төмөн болуп калган, ал ошол берген коюңузду бир жол жыттап алган ошол бир эмнеге упага эмне кылышы мүмкүн, алмаштырышы мүмкүн. Мына ушул учурда сиз андан мына ошонун акылсыздыгынан башка бирөөлөр пайдаланып кетпесин. Же болбосо бул өзүнүн акылсыздыгынан мен берген зекеттин ордун туура эмес иштетип койбосун деп туруп, анын акчасын акчалай берсеңиз, ал азыр ага мүмкүн болушунча акчалай эле эмес, ага азык оокат алып берсеңиз дагы болот. Башка учурда жок. Башка учурда мына ошол шарият буйруктун чегинде бергениңиз дурус. Ассаламу алейкум. Биз сиңдим экөөбүз жаңы үйрөнүп жаттык элек. Өзүм 12 жаштабыз. Бүгүн багымдат намазын окуя калдык. 5 аср намазын окудук. Эмне болот? Аллах таалам кабыл кылсын. Мына ушундай бул иш адашуу менен, жаңылуу менен анан кийин иш ордун табат. Колуңарда китеп бар. Колуңарда бүгүнкү күндө китепчелер бар. Мына ошондуктан эмне? Мына акыркы суроодагы бүгүнкү биздин темабызга ылайык болуп келип атат. Кудай таалам кабыл кылсын. 5 намазыңар да кабыл болот, асыр намазыңар да кабыл болот. Эми мына ошол багымдатты да калдырбаганга аракет кылгыла. Кудай таалам жашооңорго береке берсин. Андан кийин урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бөлүнгөн убакыт аягына чыгып калды. Тилекке каршы мен сиздерге баштаган сөзүмдүн аягына чыкпай калдым. Убакыт деле аягына чыга берет, а биз сөзү аягына чыкпай калып атат. Себеби дегенде өзүңүздөр күбө болгондой,
теле көрүүчүлөрдөн абдан көп суроо, көп талап келип атат. Биз аларга жооп бербесек дагы болбойт. Кайсы бир киши караңыз, өзүнүн кичинекей жашоосундагы, дин жашоосундагы болгон маанилүү маселе менен кайрылса, ага биз көңүл бурбай койгондогубуз, бул эмне болуп калат? Бир аз жакшы эмес болуп калат. Андыктан сиздер менен кийинки берүүлөрдө дагы жакшылыктын үстүндө жүз көрүшөлүк деген үмүт тилек менен Алла Тааланын розоңуздарды кабыл болсун деп айтуу менен, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.